Сөз юстиция министрінің өкілі Айнура Кимсанбаева Турганбаеваға беріледі. Құрметті судьялар, бұл қайрылы бойынша төмөнкүнү билдиребиз. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 61 беренесинин 3 бөлүгүнүн 2 сүйлөмү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2 беренесинин 3 бөлүгүнө, 24 беренесинин 1 бөлүгүнө, 37 беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө Кадыров Жакшылык Жомартовичтин өтүнүчү боюнча төмөнкүнү белгилейбиз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994 жылдын 12 январындагы номер 1406 токтому менен кошулган жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакттын 25 беренесинин жоболоруна ылайык ар бир жаран эч кандай басмырлоосуз жана негизсиз чөктөөлөрсүз жалпы бирдей укуктун негизинде чыныгы мезгилдүү шайлоолордо добуш берүү жана шайлануу укугуна жана мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жогоруда көрсөтүлгөн эл аралык пакттын бул жобосу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37 беренесинин 1 бөлүгүндө чагылдырылган. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жана шайланууга, ошондой эле референдумга катышууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 76 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун тартиби конституциялык мыйзамы менен аныкталат деп каралган. Ошентип, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында Кыргыз Республикасы жарандарынын шайлоо укуктарын ишке ашыруунун тартиби жана алардын кепилдиктери, Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун тартибин жана алардын кепилдиктерин аныктаган ченемдик укуктук акт шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салуучу бул Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамы болуп саналат. Ушул конституциялык мыйзамдын 3 беренесинин 2 жана 5 бөлүктөрүнө ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары тегине, жынысына, расасына, этностук тиешелүүлүгүнө, майыптыгына, билимине, кызматтык жана мүлктүк абалына, тутунган динине, саясий жана башка ишенимдерине карабастан шайлоого шайланууга укуктуу. Жарандар ушул конституциялык мыйзамдарда белгиленген талаптарды сактоодо шайлоого жана шайланууга өз укуктарын ишке ашырышат. Жогоруда аталган конституциялык мыйзамдын 61 беренесинин бөлүгүнө ылайык өзүн өзү көрсөтүү тартибинде бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлерди депутаттыкка көрсөтүү талапкерлердин өзүнүн ушул шайлоо округу боюнча талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арызын борбордук шайлоо комиссиясына берүү жолу менен жүргүзүлөт. Мында талапкер жеке каражаттарынан борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине мыйзамдарга көрсөтүлгөн эсептик көрсөткүчтүн 1000 эсептелинген өлчөмүндө шайлоо күрөсүн төгөт деп көрсөтүлгөн. Шайлоо күрөсү бул талапкер өз милдеттерин аткаруунун кепилдиги катары салууга тийиш болгон акчалай каражаттын суммасы. Шайлоо күрөсүн берүүнүн негизги максаты бул шайлоочулардын жоопкерчилигин шыктандыруу жана шайлоо процессинде кыянаттыктарга жол бербөө болуп саналат. Жогоруда конституциялык мыйзамдын 41 беренесинин 16 бөлүгүнүн 1 пунктуна ылайык бир мандаттуу шайлоо округу боюнча добушка берүүгө катышкан шайлоочулардын 5%-дан кем эмес добушун алгандарга шайлоо күрөсү кайтарылып берилет. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасы президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамынын 61 беренесинин 3 бөлүгүнүн 2 сүйлөмү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2 беренесинин 3 бөлүгүнө, 24 беренесинин 1 бөлүгүнө, 37 беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө каршы келбегендигин белгилейбиз.